Bismillahirrahmanirrahim. Duanın vaqtları. Duanın vaqtları misалы ар бир фарз намаздан кийин дуа кабыл. Арафада, Муздалифада, мисалы хач амалдарындачы, Жамаратта, Сафа Марвада, Кабан эң биринчи көргөндө, Кабаны таваф кылып атканда, Замзам ичип атканда, баардык вакыттарда хач намаздарында дуалар кабыл. Андан кийин эни таңызга жакшы кызмат кылсаңыз, сизге ыраазы болуп кеткен болсо, эната дуа кыла турган болсо, анын дуасы кабыл болот. Баланын энатасына кылган дуасы кабыл. Кайсы бир эната жакшы имандуу бала тарбия кылып кеткен болсо, ошо артынан дуа кылып тура турган болсо, Алла Таала күнөөсүн кечирип даражасын көтөрүп турат. Түндүн 3-чү бөлүгүндө дуалар кабыл. Андан кийин жакшы амал кылып, ибадат кылып туруп, мисалы Куран окуп бүткөндөн кийинки дуа кабыл, зикир кылып бүткөндөн кийинки дуа кабыл, зекет бергенден кийинки дуа кабыл, хадия, садака бергенден кийинки дуа кабыл. Ушуну кандай жакшы иш болсун, жакшы иш кылып туруп, анан дуа кылсаңыз кабыл болот. Иншалла, жакшы дуа деген жакшылыкты Алладан суроо. Эч убакта жамандык сурабаңыз, дайыма жакшылыкты сураган болуңуз. Сизди бирөө залым кылып атса да, яны сизге кыйынчылык жеткизип атса да, ошону кечирип, ошого хидаят сураңыз, жакшылык сураңыз. Иншалла, Алла Таала ошол убакта да дуаңыз кабыл кылат. Мазлумдун, яны жапа чеккендин да дуасы кабыл. Ошондой эле мусулманга кылган дуасы кабыл. Мусулмандар баардыгыбыз бири-бирибизге жакшы дуада бололу иншалла. Жакшы ой фикирде, жакшы дуада боло турган болсок, мисалы сиз мага дуа кылып аткан болсоңуз, Алла Тааланын ушундай периште жүрөт, сиздин жаныңызда турат да, ал периште сага да ошо болсун деп турат. Мага кандай жакшылык сураган болсоңуз, ошо жакшылыктын баардыгы өзүңүзгө болот, менин бир туугандарым. Алла субхану ва тааала жашооңуздарга береке берсин. Дүнү ахиреттин бактылыгын насип кылган болсун.